BBC Лондон. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Ичине душман жашынган Троян атыбы же курчоодо калган кишилердин өмүрүн сактап калчу жардамбы? Россиянын Гум жардам кербени чыгыш Украинага бет алды. Аман калуунун айласы. Иракта жектелген Язиди качкындарына жардам жеткирген тик учак менен BBC да барды. Кино көрөрмандары, Оскар сыйлыгынын ээси Робин Уильямс 63 жашында дүйнө салганына кайгырууда. Украин коопсуздук кызматынын өкүлү Россиянын гуманитардык конвою өлкө чыгышына киргизилбейт деди. Орус унааларынын кербени ал жака эл аралык гум жардам берүү жөнүндө келишим кабыл алынгандан кийин жөнөтүлгөн. Бирок бул чараларды тейлөөчү Кызыл Крест уюму унааларга эмне жүктөлгөнүн жана алар кайда барары жөнүндө маалыматы жок экенин айткан. Жардам берүүбү же аскерий кийлигишүүнүн бир жолубу? Бул суроо Орусия 280 унаалардан турган гуманитардык жардамды Украинанын чыгышына жөнөткөндө туулду. Орусиянын расмий медиасы православ диниятчысы ырым-жырымын жасагандан кийин 2000 тонна азык, суу, дары-дармек жана генераторларды согуштун чордонунда калган жөн-жай тургундарга жөнөтүлгөнүн көрсөттү. Жикчилдер башкарган Луганск шаары азыр оор абалда. Шаар расмийлери дүйшөмбү күнү 250 000 тургун электр энергиясы жоготурганын маалымдаган. Кечээ Орусиянын тышкы иштер министри гуманитардык жардам тез арада жеткирилиши керек деп белгиледи. Мы согласовали все детали с руководством Украины. Надеюсь, западный... Биз баарын Украина өкмөтү менен макулдаштык. Биздин батыштагы шериктештерибиз туура түшүнүп, электр кубатына, суу жана башка азыктарга муктаж болгон тургундарды ойлойт деп ишенебиз. Бирок соңку күндөрү батыш өкмөттөрү Орусияга гуманитардык миссияны аскерий кийлигишүүгө айланпоону эскерткен. Киевда буга кооптонуу менен карап жатат. 2 күндүн ичинде унаалар чек арага жеткенде кандай кадамдар болот деген суроолор чыгууда. Украина өкмөтү бир нече шарт коюп, унааларды толугу менен өткөрбөй коюшу мүмкүндүгүн да айтты. Коопсуздук маселелери жана башка суроолор такталып жаткандай, жергиликтүү тургундардын абалы начарлап баратканы бышык. Иракта согушкер Ислам мамлекети тобунун чабуулу уланып, 10 миңдеген киши үйлөрүн таштап качууда. Пентагондун айтымында бир катар америкалык аба соккуларынан кийин Ирактын түндүгүндө көтөрүлүшчүлөр басаңдай түштү. Бирок азчылык калкты түзгөн миңдеген язидилер Дале Синжар тоосунда курчоодо турат. Муктаж элге жардам жеткирүүгө аракеттенген тик учакта BBC кабарчысы да болгон. Ирактын Күрт аймагында эски совет доорунан калган тик учактарга азык-түлүк жүктөлүүдө. Табан британиялык Күрт. Ал бул аймакка жаңы келди. Биз жер которууга аргасыз болгон көптөгөн язидилерди көрдүк. Кыйынчылыктарды бул жерден туруп деле сезип жатабыз. Тоого барганда бизди эмне күтөт, билбейм. 4 сааттан кийин тик учак Синжар тоолору көздөй сапар алды. Бирок жардам жеткирүү да кооптуу операция. Бул чакан вертолетко азык-түлүк, суу жана дары-дармектер жүктөлгөн. Ислам мамлекети деп аталган топтун согушкерлери аймактын айрым тилкелерин көзөмөлдөйт. Тик учак көп учурда бутага алынат. Акыркы 10 күндөн бери миңдеген язиди азчылыктары тоолордон чыга албай камалып турушат. Вертолет жерге жаңы коноордо эле тургундар секирип кире башташты. Бир нече күндөн бери суу жана тамагы жоготурган кишилер колуна эмне тийсе кубанып алууда. Алар жакындарын жоготкон, ал эми тирүү калгандарын сактап калууга аракет кылышууда. Бул операцияда 10 чакты эле киши куткарылды. Мындай абал улана берчү болсо, анда дагы көптөгөн адамдардын өмүрү кыйылышы ыктымал. BBC жаңылыктарын көрүп жатасыз. Алдыңкы саптагы башка дагы кабарлар. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Батыш Африкада эболанын жайылышына каршы эксперименталдык дарыны колдонууга уруксаат берди. Эбола илдетинен 1000ден ашуун адам өлдү. Ал арада испан докторлору өткөн аптада Мадридке жеткирилген динаятчыны айыктыра албай коюшту. Мигель Паярес эболаны Либерияда жуктуруп алган.
Түштүк Кореяда армияга тартылган дагы 2 аскер өз өмүрүн кыйды. Улуттук армиянын абалы тууралуу талаш талкуу бүтпөй келет. Жергиликтүү агенттик 2 аскер бирөөсүнүн Сеулдагы үйүндө асылып өлгөнүн кабарлаган. Эки тең өзгөчө көңүл буруш керек деген тизмеде болгон. Нарендра Моди талашка калган Кашмир аймагынын алыскы Каргил шаарына соңку 16 жылда барган Индиянын биринчи премьер-министри болду. 1999 жылы бул жерде Индия менен Пакистандын ортосундагы согушта 1000ден ашуун адам каза тапкан. Моди эл алдында сүйлөп, өнүгүү жолуна ар бир адамды чогуу ала жүргүсү келгенин айтты. Кашмирдин Пакистан көзөмөлдөгөн тарабында анын келишине каршы нааразылыктар болду. Америкалык актер жана комедиант Робин Уильямс Калифорниядагы үйүндө дүйнө салды. 63 жаштагы актер өз өмүрүн кыйыптыр. Ал Кутманду таңың менен Вьетнам жана маркум акындардын коому деген тасмалардан атактуу болуп кеткен. Good Will Hunting жакшылык үчүн мергенчилик аттуу тасмадагы ролу үчүн Оскар алган. Бирок актер депрессия болуп, көңүлү чөгүп, баңгизат жана алкоголго алдырып жиберген. All my life, I've been plagued, as most tigers are. Бөтөлкөдөн чыккан анык жин. Робин Уильямс таланты таш жарган, бардык жанрларды аркылап бир нече муундун кумирине айланган актер болчу. Ал 70 жылдары Морг жана Минди аттуу телешоуда чоочун планеталыктын ролун ойноп даңкка бөлөнгөн. Уильямстын кинодогу атагы Кутманду таңың менен Вьетнам, курман болгон акын жана Даутфайр айым аттуу тасмалар аркылуу, ошондой эле Аладдин мультфильминде жинди сүрөткөнү менен чыккан. Бирок Уильямс 1998 жылы тартылган акылман Will Hunting аттуу драма жанрындагы тасмадан кийин биринчи Оскарын уткан. Бирок күлкүнүн артында бул киши депрессияга кабылып, ичкилик жана баңгизатка жакын болуп, катаал күрөш жүргүзгөнү белгилүү. Аны кечээ Калифорниядагы үйүнөн эси үчүн жоготкон абалда табышкан. Аймактын шерифи актер өз жанын кыйды деп жоромолдоп жатат. Тергөө иштери уланууда. Ал арада Уильямстын көрмандары Голливуддун бийик даражалуу актерун эскерип жатышат. Мен анын пейилигенендигин билем. Ал дайыма боорукер болчу, ишин ар дайым жогорку деңгээлде алып барчу. АКШнын президенти Барак Обама да актерду урматтап Твиттерге төмөнкүнү жазды. Робин Уильямс учкуч, джин, бала багуучу жана көптөгөн башка каармандардын ролун аткарды. Ал экранда кайталангыс образдарды жаратты. Эми спорт. Давид Силва премьер-лиганын чемпиону Манчестер Сити менен 5 жылдык келишимге кол койду. 28 жаштагы испаниялык Ситиге Валенсиядан $40 миллион келди. Ал клубду менин экинчи үйүмдөй деп сыпаттады. Буга чейин Манчестер Сити Портонун коргоочусу Элиаким Мангала $54 миллион келгенин жарыялаган. Уэсте Гарет Бейл УЕФАнын Супер кубогу үчүн бүгүн Кардифте Реал Мадрид менен Севилла беттешер алдында анын өз шаарында эч кандай кысым сезилбегенин айтат. Сезондогу бардык 6 байгени жеңип алууну көздөп турам, деди Гарет. Ал команданын жалгыз эле жылдызы эмес. Жайында Реал Мадридке кирген Хамес Родригес менен Тони Кросс экөө тең бүгүн алгач рет оюнга катышат. Цюрихте жеңил атлетика боюнча Европа чемпионаты башталды. Ага узак аралыкка чуркаган британдык Мо Фара да катышат. Ал өткөн айда шериктештик оюндарына карата машыгып жатып, эси ооп, тик учак менен ооруканага жеткирилип, оюндарга катыша албай калганын BBC'ге айтып берген. Жүрөгүм го деп ойлоптур, көрсө инфекциядан жабыркаптыр. Кытай Гуачжудан жакшы кабар алдык. Чаймлонг сафари паркы 2 апта мурун туулган панда мамалактарын тартып сүрөтүн чыгарды. Биринчи жолу зоопаркта чоң панданын 3 мамалагы тең аман эсен чоңоюуда. Алар тып-тырнактай болуп туулгандыктан торолуп кете алабы деп кооптонушкан. Эми мамалактарды эркелеткен зоопаркчылар 3-өө тең аман эсен чоңоет деп көңүлдөрү куунак. Панда мамалактарын жана башка сүрөттөрдү көрөм десеңиз BBC Kyrgyz.com сайтына барыңыз. Жаңылыктар менен тааныштырган Гүлнара Касманбетова. Саламатта болуңуздар.